Аравандагы 12 жашар баланын өлүмү ата-энеси Бишкекке иштегени кеткен. Ассаламу алейкум, урматтуу Арстан ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. 25-июнда Ош облусунун Араван районунда 12 жаштагы бала киши колдуу болуп каза болгон. Аны өлтүрүүгө шектелип, 27-июнда 16 жаштагы бала кармалган. Супер-KG порталы Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шукурилла Файзуллаевге байланышып, үй бүлө тууралуу маалымат алды. 12 жашар бала айылдагы мектепте окуп, чоң ата, чоң энеси менен жашап келген. Баланын ата-энеси Бишкек шаарында иштегени кетишкен. Навайчу болуп эмгектенип жүрүшөт. Бизге жеткен маалыматтар боюнча, тууганы акча уурдап жатканда бала көрүп калыптыр. Ошондон улам ушул ишке барса керек. Чоң атасы болсо мекемелердин биринде кароолчу болуп иштейт. Бул үй бүлө жөнөкөй ызы-чууга аралашпай тынч жашашчу деп билдирди Файзуллаев. Маалымат үчүн 25-июнда райондук ооруканадан укук коргоочуларга асынып алып каза болгон баланын жансыз денеси түшкөнү туурасында билдирүү келип түшкөн. Каза болгон бала Араван айылынын 12 жаштагы тургуну болуп чыккан. Маалым болгондой, маркум ооруканага тайекес алып барган. Милиция кызматкерлери жансыз денеге кароо жүргүзгөндө бала киши колдуу болуп өлтүрүлгөндүгү белгилүү болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине 130-бирине киши өлтүрүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кылмышка шектелип кармалган 16 жаштагы бала сурак учурунда аталган айылдагы үйдөгү тууганынан акчасын уурдап жатканда жээни көрүп калгандыктан кылмышты жашыруу үчүн аны өлтүргөндүгүн толугу менен моюнга алган. Урматтуу менин подписчиктерим жана көрүүчүлөрүм, менин каналыма жазып элек болсоңуздар, анда подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да басып, лайк басып коюңуздар. Сак саламатта кийинки биздин көрсөтүүлөрүбүздөн амандашканча калыңыздар.